Чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн, биздин ырайымдуу ыйык асмандагы Кудай Ата. Биз Кудайдан алыстап күнөөгө баткан бардык күнөөкөрлөрдү, жаман иштерибиздин негизинде душман катары жазага жана сотко гана тартыла турган адамдардан элек. Бирок бардыгыбызды өз ырайымыбыз менен, өз улуу сүйүүңүз менен Ыйса Машаяк биз бара турган жазага тартылып, соттолуп, анын төккөн ыйык каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздү түбөлүккө кечирип, биздин эмгегибиз эмес өз куткарылуу белегиңизди бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми биз сиздин ыйык балдарыңыз катары өзүңүзгө кабыл алып, түбөлүктүү асман падышачылыкка бара турган даңктуу үмүт бергендигиңиз үчүн, эми биздин денибизди дагы, жаныбызды дагы өз каныңыз менен кун төлөп сатып алгандыктан биз Теңирге гана таандык адамдарбыз. Эми мындан аркы жашообузда биз жүрөктөрүбүздү бул дүйнөнүн кумарларына алдырбастан бир гана сиздин эркиңиз үчүн, сиздин жакшы кабарыңыз үчүн тил алчаак болуп жашай тургандай кылып, өз сөзүңүз менен ыйык рухтун жетеги менен дайыма чогуу болууңузду суранабыз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда жайгашкан бардык биздин жыйындарды кыйынчылыктарга карабастан жакшы кабарды таалыкпастан таратып келе жаткан бардык бир туугандарга кандай кыйынчылыктар баштарына түшпөсүн, кайраттуулук менен бир гана сиздин тапшырган жакшы кабарыңызды таркатуу менен дүйнөнүн акырында көптөгөн даңктоолорду сизге гана арнай тургандай бололу. Ар бир убакта бизге керектелүүчү өз сөзүңүздү уга тургандай кылып мүмкүнчүлүк бергендигиңиз үчүн бул саатта дагы бизге өз сөзүңүздү берип, сиздин сөзүңүздү, сиздин ыйык эркиңизди биз кандайча туура жашай турганыбызды Кудай өзүңүз үйрөтүңүз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасы даярдаган ырды чогуу угабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 6-бөлүм. 31-ci 34-cü аятка чейин окуйбуз. Отуз бирден баштап окуйбуз. 31-ден 34-кө чейин. Ошондуктан эмне жейбиз, эмне ичебиз, же эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени бутпарастар булардын баары үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Ошондуктан эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла. Эртеңки күн өзү үчүн өзү түйшүк тартат. Ар бир күндүн өз түйшүгү өзүнө жетиштүү. Ушуга чейин окуйбуз. Бүгүн эл үчүн, мамлекет үчүн өтө кайгылуу күн. Белгилүү болгондой, өткөн түнү өспүрүмдөр Хэллоуин майрамында ойноп жаткан көп адамдар бир заматта кысылып калгандай, тепселенип калгандай санап көргөндө 149 адам каза тапты. Андан сырткары көптөгөн балдар жаракат алышкан. Алардын жашы 10 жаштан 20 жашка чейинки убакыт өспүрүмдөр. Өтө кайгылуу иш болуп өттү. Биздин жакындарыбыз, бир туугандарыбыздын ичинен бирөө жарым болуп калбайбы деп. Накыл сөздөр 27-бөлүм 1-аятта эртеңки күн менен мактанба. Анткени эртеңки күнү эмне болорун билбейсиң деп айтылгандай, бир күндүн ичинде эмне деген иштер гана болуп кетпейт. Бир дагы адам аны ойлонбогон дагы иштер, күтүлбөгөн иштер болуп кетиши мүмкүн. Кээ бир учурларда адамдын өмүрүн дагы алып кетиши мүмкүн. Аны эч ким алдын ала айта албаган нерсе. Жеке өзүбүз үчүн дагы, мамлекет үчүн дагы азыр биз өтө коркунучтуу доордо жашап жаткандыгыбыз анык. Биз аны жакшы билебиз. Негизги көйгөй биз кайсы күнү бул дүйнөдөн кетсек дагы Кудайдын астына келе турган туура, ачык, айкын болгон ишенимибиз болушу керек. Куткарылган адам бул дүйнөдөн кийин, кеткенден кийин өлүм менен бардыгы бүтүп калбайт. Андан кийин өлүмдөн кийин адамды түбөлүк өмүр жана түбөлүк кайгы күтүп турат. Бирок дүйнөнүн адамдары өлүм жөнүндө гана ойлошот. Бирок бардык эле адамдарды ошол эки жол күтүп тургандыгын биз жакшы билебиз. Батыраак эртерээк өлөбү, же болбосо узак жашап анан бул дүйнөдөн кайтабы, айырмасы жоктой көрүнөт. Бирок өлүмдөн кийинки нерсе чынында маанилүү. Анткени Кудай бардык адамдарга бергиси келген нерсе бул Кудайдын бейнеси боюнча жаратылган адамдын жаны куткарылууга ээ болуп, Кудайга окшоп түбөлүккө
түбөлүк бейиште Кудай менен түбөлүк кубанычка бөлөнүп жашоосун каалайт. Бирок адамдар ошол чындыкты таанып билбегендиги үчүн бул убаракырчылык дүйнө үчүн жашайт дагы, андан кийин ичип жейле баарыбыз өлөбүз деген ой менен жашашат. Бирок биз аларга салыштырмалуу карап көрө турган болсок, биз өтө чоң бакытка ээ болгон адамдарбыз, же болбосо өтө бактылуу адамдарбыз. Анткени биз куткарылууга ээ болгонбуз. Эми ошол бизге берилген тапшырманы көптөгөн куткарылбаган адамдар үчүн биз колдон келишинче жеткиришибиз керекпиз. Кудайдын бизге берген куткарылуусу жана куткарылган адамдар кандайча татыктуу жашоо менен жашашы керек экендиги жөнүндө ыйык жазууга таянуу менен биз жакшы ошону билишибиз керекпиз. Кудайдын адамдарга берген эң чоң белеги деп аталган темада биз бир нече жума боюнча сүйлөшүп келе жатабыз. Анткени Кудайдын каалоосу бүт адамдар куткарылууга ээ боло тургандай кылып, ырайымга ээ боло тургандай кылып бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берген. Жакшы кабар сөзү дүйнө жүзүнө таркап келе жатат. Кудайдын ырайымын угуп, ишенип кабыл ала турган болсо, ал адам дагы сөзсүз түрдө түбөлүк өмүргө ээ болот. Ал жакшы кабар дүйнө жүзүндөгү адамдардын баардыгына таркатылып келаткан. Ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Белек канчалык улуу белек экендигин, канчалык кымбат белек экендигин биз толук кандуу түшүнө албасак дагы, Ибрейлер 2-бөлүм 3 аятта ушундай улуу куткарылууну баркалбай койсок деп жазылат. Бул куткарылуу канчалык улуу экендигин түшүндүрүш үчүн, мисалы үчүн бир буюмду сатып алганда, анын баалуулугу канчалык жогору боло турган болсо, ал белекке биз башкача мамиле жасаган болобуз. Бизге дагы жаныбыз куткарылыш үчүн Кудай белек бериш үчүн, биз үчүн Кудайдын жалгыз уулу айкыш жыгачка чейин өлүп өз жанын берген. Эмне үчүн? Анткени Кудай өзү кун төлөп бизге берген куткарылуу иши. Ошондуктан биз ээ болгон куткарылуу канчалык баалуу, канчалык кымбат экендиги жөнүндө сөз менен жеткире албайбыз. Биз куткарылгандан кийин Кудайдын ырайымы канчалык улуу, таң калыштуу, керемет экендигин сөз аркылуу уламдан улам биле баштайбыз. Римдиктер 8-бөлүм 32-аятты карасак, өз уулун аябастан баарыбыз үчүн берген Кудай эми өзүнүн уулу менен кошо кантип эле бардыгын бизге бербесин. Өзүнүн жалгыз уулун айкаш жыгачка өлгөнгө чейин берди элек. Бизди куткарып алыш үчүн өз баласын берген Кудай баласын эле берип койбостон эми аны менен кошо, уулу менен кошо бардыгын кантип эле бербесин деген сөз. Ал сөз куткарылган адам үчүн ошол кереметтүү куткарылууну гана бербестен башка нерсени кантип эле бербесин. Асман менен жерди жараткан жаратуучу Кудай, дүйнө жүзүн башкарып келген биздин Теңир, биздин атабыз болду. Биз анын балдары болгонбуз. Эми биз үчүн түбөлүк бейишти даярдап койгон. Бейишти бизге мурас катары берүүгө Кудай өзү кубанат. Эми мындан аркы бул дүйнөдөгү жашообузда Кудайдын бизге болгон ырайымын актап жашаганыбыз, ыраазычылык менен жашаганыбыз, Кудайдын куткарылган адамдары катары кандайча жашаарыбызга Кудай өзүнүн сөз аркылуу дагы үйрөтүп келет. Машаякчы катары кандайча жашашыбыз керек, ошону бизден Кудай өзү көргүсү келет. Израиль элин Мисир жергесинде 400 жыл бою кулчулукта жашашкан учурда Мусаны жиберет дагы, анан Кудай өз кереметтүү күчү менен аларды Мисир жергесинен куткарып алат.
Кызыл деңизде кургактыкты жаратат да, андан кийин ошол кургактыктан алар өтүп чыгышат. Ыбрайымга Кудай өзү убада кылгандай Канаан жергесин аларга бериш үчүн чөлдө 40 жыл бою жашашат. 40 жыл деген убакыт эмне үчүн аларга керектелген? Кудайдын ырайымын, Кудайдын куткарылуусуна ээ болгон адамдар улам эле бат унутуп койгондуктан Кудай өзү бергиси келген Канаан жергесине болгон үмүткө караганда азыркы башына түшкөн оорчулук, кыйынчылык, жей турган көйгөй, иче турган көйгөй, кие турган кийимине байланышкан көйгөй, жыйынтыгында Кудайга нааразы болушкан. Мусага кайрылып айтышат: бизди чөлдө өлтүрөйүн деп бизди Мисирден алып чыктың беле? Жок дегенде азыр биз кайра Мисир жергесине кеч боло электе кайтып кетели деген сөз менен ага акарат келтиришкен. Күн сайын күндүз булут мамысы менен, түнкүсүн от мамысы менен Кудай дайыма алар менен чогуу болгон эле. Күн сайын манна менен тамактандырып, суусаган учурунда суу берип, алардын бутундагы бут кийимдери жыртылбай турганда кылып, кийген кийимдери эскирбей турганда кылып, дайыма аларды камсыз кылып келди эле. Бирок ошону эле ырайымды унутуп коюп, Израиль эли нааразы болушат дагы, Мусаны өлтүргүлөрү дагы келишкен эле. Ошол окуяны ойлоп көргөн учурда биз эмне деп ойлойбуз? Эгерде мен ошол учурда болгон болсо, мен андай кылбайт болчумун деп. Эгерде сиздер ошол учурда боло турган болсоңуздар, сиздер деле ошондой нааразы болмоксуздар. Эмне үчүн? Анткени биз денеде жашаган адамдар болгондуктан. Денеде жашаган адам Кудайдын ырайымын актагандын ордуна, ыраазычылык билдиргендин ордуна көзгө көрүнгөн азыркы заматтагы көйгөй үчүн гана кайгырат, ойлонот. Кичине эле бир нерсе туура эмес болуп кала турган болсо, Кудайга нааразы болуп, эмне үчүн мен эле ушундай түбөл кайгыда эле жашай берем деп акарат келтирип, же болбосо Кудайды сынаганга чейин барат. 1-Корунтуктар 10-бөлүмдө Кудай алардын көпчүлүгүнө нааразы болду. Жыйынтыгында алар чөлдө өлүп жок болушат. 20 жаштан өйдө Мисир жергесинен чыккан бардык эркектер согушка чыгып, согуш ала турган жаштагы эркектерди санап көргөндө статистика боюнча 600 000 элек. 600 000дин ичинен Жашия менен Калеб экөөнүнө калтырып, калганы бардыгы чөлдө өлүшкөн эле. Андан кийин чөлдө төрөлгөн кичинекей балдар дагы Канаан жергесине киришкен. Бул бизге эмнени үйрөтөт? Тил алчак болбогон биздин денебиз, дененин кумары өлгөн күнгө чейин жогорудан төрөлгөн сыяктуу, биз дагы жаныбыз жогорудан төрөлгөн болсо, денебиз дагы күн сайын өзгөрүлүшү керек. Бул дүйнөгө ылайыкташпагыла. Тескерисинче Кудайдын жакшы, Кудайга жаккан жеткилең эрки эмне экендигин таанып билиш үчүн оюңарды дайыма жаңылантып тургула деп айтылат. Римдиктер 12-бөлүмдө биздин жаныбыз гана жогорудан төрөлбөстөн, эми биздин ички адамыбыз дагы күн сайын жаңыланып өзгөрүлүшү керек. Жүрөктөрүбүздө өзгөрүүлөр болуп, бул жаман бузулган дүйнөнүн аркасынан жашабастан, Кудайдан үлгү алып, Теңирге окшош болуп жашап, Кудайдын балдары катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз керек болот. Куткарылган адамдар бул дүйнөдө жашашат, бирок бул дүйнөгө таандык эмес экенибизди билишибиз керекпиз. Кызыктуу сөздөр
Дүйнөдө жашайбыз, бирок дүйнөнүн адамдары эмеспиз. Жакан 15-бөлүмдө Ыйса айтат: силер бул дүйнөнүкү болсоңор, дүйнө өзүнүкүн сүймөк. Силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Кудайга кызмат кылыш үчүн бул дүйнөгө таандык эмес адамдарбыз. Дүйнөгө таандык эмес болгондуктан Кудайга таандык адамдар катары татыктуу жашоо менен жашашыбыз керек болот. Ошол себеп менен Кудай бизди чакырып алган, бизди өзүнө бөлүп алган. Ошол нерсени эч качан унутпашыбыз керекпиз, бирок адам болгондуктан аны бат эле унутуп коебуз. Кудайдын көзгө көрүнбөгөн ырайымы, же болбосо ыйык рухтун жетеги, ал биздин көзүбүзгө көрүнбөгөндүктөн адамдар өзүнүн денеси боюнча өзүнөн дагы бай жашаган, өзүнөн дагы ийгиликке жетишкен адамдарды карайт дагы анан аларга көз арткан сыяктуудай болот. Кудайдын сөзүнө тил алчаак болгондун ордуна дене кумарына, дененин каалоосун аткарып жашаганга барат. Ошондуктан биз денебизге каршы дайыма согуш менен жашап келебиз. 1 Петр 2-бөлүм 11-аятта: силерден өтүнөрүм, жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. Силер бул дүйнөдө жолоочу жана келгинсиңер. Израиль эли дагы Канаан жергесине киргенге чейин келгин жашоо менен алар чөлдө 40 жыл бою жашашкан эле. Ошондуктан жаныңарга каршы күрөшкөн дене кумарларынан качкыла. Биз денебизге каршы дайыма күрөш жүргүзүп келебиз. Ошол күрөштөн сөзсүз түрдө жеңип чыгышыбыз керек. Ошондуктан куткарылуубуз гана баалуу болбостон, куткарылгандан кийинки жашообуз дагы өтө маанилүү экендигин унутпашыбыз керек. Кудай биздин жаныбызды гана куткарып эле бейиштен жолугусабыз мейли деп калтырып койгон жок. Ыйса Машаяк айткандай: силерди жетимсиретпейм, силерге кайра келем. Өлүп кайрадан тирилген Ыйса Машаяк ыйык рух менен бул дүйнөгө келген. Матай 28-бөлүм 20-аятта: бул дүйнөнүн акырына чейин баардык убакта мен силер менен чогуу болом. Бул дүйнө бүткөнгө чейин, акырына чейин ыйык рух менен ар дайым силер менен чогуу болом деп бизге өз убадасын берген. Азыркы саатта дагы Кудай биз менен чогуу. Биздин жаныбыз үчүн гана эмес, биздин денебизге керектелген болгон нерселердин баардыгы менен камсыз кылып берет. Бирок эң эле негизгиси өзүнүн ырайымы менен куткарылууга биз ишеним аркылуу ээ болобуз. Ал эми куткарылгандан кийинки биздин жашообуз Кудайдын балдарына убадаланган нерселер, баталар, Кудайдын жардамы, Кудайдын убадасына ишенүү менен, тил алчаак болуубуз менен ээ болобуз. Тил алчаак болуубуз менен, баш ийүүбүз менен куткарылган адамдарга убада болгон нерселердин баардыгын иш жүзүндө аткарып берет. Качан биз анын сөзүнө ишенгенде, тил алчаак болгондо, ошого жараша Кудайдын батасы дагы болот, убадасы дагы аткарылат, жардамына дагы ээ боло алабыз. Тескерисинче жазага да тартылышыбыз мүмкүн. Ошондуктан куткарылгандан кийинки биздин жашообуз тил алчаак болобузбу же жокпу, ошол өтө маанилүү. Сыйынуубуз, тил алчаак болуп жашаганыбыз, Кудайдын эркин аткаргандыгыбыз, ошонун баардыгы Кудайдын бизге берген убадасы менен түздөн түз байланышы бар. Өзүнүн уулу менен кошо баардык нерсени кантип бизге бербесин? Өзүнүн уулун дагы аябастан биз үчүн берген Кудай кантип башка нерсесин бербей койсун? Биз төрөлгөн учурда бизди төрөгөн ата-энебиз бар. Ата-энебиздин балдары болдук. Аны биз өзүбүз каалап төрөлгөн жокпуз. Ата-энебиз бизди төрөгөндүктөн биз бул дүйнөгө төрөлдүк.
куткарылгандан кийин деле биз Кудайдын ырайымы аркылуу куткарылдык. Кудай өзүнүн сөзү менен бизди жаратты. Эми куткарылган адамдар Кудайдын балдары, Кудайдын сөзүнө тил алчаак болуп, кандайча руханий жашоодо жашайбыз, ошого жараша биздин жашообуздагы өзгөрүлүшү мүмкүн. Ата энеси өз баласына бергиси келген нерселер бар. Бирок туура эмес нерсени бере турган болсо, ал баласы дагы туура эмес иштерди кылышы мүмкүн. Ошондуктан кичинекей кезинде баласына бардыгын берип койбостон, баласы бой жеткенге чейин аны сактап келет, күтүп келет. Анан акырындык менен, үйрөтүү менен баласына керек болгон нерселерди берет. Куткарылдык деп эле, эме деп эле бардыгын бизге Кудай берип койгон жок. Биздин руханий жашообуз канчалык деңгээлге чейин өскөн болсо, ошого жараша өз убадасын, өз жардамын берет. Биз сиздер менен окуп кеткен аяттарда эмне жейбиз, эмне ичебиз, эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Куткарылган адамдарга айтылган сөздөр. Мунун бардыгын бутпарастар түйшүк тарткан нерселер. Силер ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Кудай бардык нерсени билет. Биздин чачыбыздагы, башыбыздагы, чачыбыздагы саналган деп Матай 10-бөлүм 30-аятта жазылат. Башыңардагы, чачыңардагы саналуу деген сөздүн мааниси менден дагы мени Кудай өзү өтө жакшы билет. Жөн эле билип эле болбостон бизге керек болгон нерселерди толуктап берет. Бирок эмне үчүн биз түйшүк тартышыбыз керекпиз? Түйшүк тартуу бул ишенбестик, тынчсыздануу, кайгыруу бул ишенбестик болуп саналат. Дүйнөнүн акырына чейин сени менен чогуу болом, сага жардамымды берем деп Кудайдын убадасына эмне үчүн биз ишенбейбиз? Ошондуктан Ыйса айтат, ишеними аздар. Ишенебиз, бирок толук кандуу ишенбейбиз, жеткилең түрдө. Ыйса катуу шамал болгон учурда көлдүн үстүнөн басып келе жаткан Ыйсаны көрүп, шакирттери айтат, бул элес деп. Ыйса ошол замат аларга кайраттангыла, менмин деп айтат. Петр айтат, Теңир, эгерде сен болсоң, мен дагы ушул суунун үстү менен басып барайынчы деп. Петр катуу шамал болгондуктан ал өтө кайраттуулук менен Кудай Ыйсанын айткан сөзү боюнча суунун үстүнө басайт. Анан кийин өңүмбү же түшүмбү деп бара жатып, ойлонуп кетип, Петр Ыйсаны көрүп жаткан көзү толкундарды карап баштайт. Андан кийин мени куткара көр, мени сакта деп кыйкыра баштайт. Ошондо Ыйса өзүнүн колун сунат дагы дароо кармап калып, ишеними аз, эмнеге шектендиң? Ыйсаны эле карап көзү менен кете берсе болот эле, бирок Ыйсаны караган ордуна ал эки жагын карай баштады. Биз башка эки жакты карабастан бир гана Ыйсаны карап, артынан келе турган болсо, Кудай өзү бизди дайыма сактап келет. Ал өзүнө таянгандарды билет деп ыйык жазууда айтылат. Билет деген сөз демек ал адам үчүн жооптуу болот. Силердин бардык шарттарыңарды, абалыңарды, жагдайларыңарды Кудай өзү билгендиктен түйшүк тартпагыла. Силер аткара турган иш башка. Эч нерсе кылбай эле, жөн эле оозуңарды ачып алып асманды карап жата бергиле деген сөз эмес. Хурманын астына жатып алып, хурма быш оозума түш деп жата бербегиле деген жок. Хурма быша турган болсо,
бышканга чейин дагы убакыт керектелет. Асмандагы канаттууларды карагылачы, алар эгин экпейт, оруп жыйбайт, кампага жыйнабайт. Бирок асмандагы атаңар аларды азыктандырат. Жада калса канаттууларды да Кудай азыктандырса, анда биз эмне кылышыбыз керекпиз? Эң биринчиден биз аткара турган иш башка. Матай 6-бөлүм 33-аятта баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Мурда деген сөз англисче first. Эң биринчиден баарынан мурда. Мисал үчүн бир иш кылардын астында ага чейин кыла турган иш эмне экендигин билип, андан кийин орду менен кылабыз го. Эгерде орундарын алмаштырып кое турган болсок, анда көйгөй жаралышы мүмкүн. Машаякчылар үчүн эң эле биринчи орунда аткара турган нерсе эмне? Кудайдын бизге буйрук берген нерсеси Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Падышачылыгын жана адилеттигин. Кудайдын падышачылыгы, Кудайдын адилеттиги. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Эгерде ошол нерсени гана издеген болсоңор, анда денеге болгон нерсенин баардыгын Кудай өзү берет. Мисал үчүн бир дүкөндөрдө бир товар сатканда 1+1 деген буюмдар сатылат. Бирөөнү алсаң, бирөө бекер берилет деп. Биздин оюбуз боюнча ал бекер берилген сыяктуудай алдын ала эле баары саналып калган. Кудай бизге буйругун берет. Эгерде силер ушул нерсени биринчиден издеп жашаган болсоңор, анда Кудай силерге дагы плюс кылып кошуп берет. Бирок бир шарт бар. Эгерде силер баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издеген болсоңор, анда баардык нерсени Кудай өзү кошуп берет. Бизди баардык нерсеге Кудай өзү толуктап берет. Ал үчүн баарынан мурда эң биринчиден эмне кылышыбыз керек? Биз ошону унутпашыбыз керек. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын издешибиз керек. Андан кийин анын адилеттигин. Кудайдын падышачылыгы. Куткарылган адамдар, силер 1 Петр 2-бөлүмдө айтылат, силер тандалган уруусуңар, падышанын ыйык кызмат кылуучуларысыңар. Падышачылык же болбосо мамлекет болуш үчүн 3 негизги фактор керектелет. Биринчиси суверенитет, экинчиси мамлекет, анан үчүнчүсү территория. Куткарылган адамдар Кудайдын элибиз, Кудайдын тандалган уруусубуз. Кудайдын падышачылыгы бул жерде же тигил жерде деген эмес, Кудайдын падышачылыгы силердин ичиңерде. Асман падышачылыгы менин ичимде деп айтылат. Алыс болгон падышачылык эми менин ичимде болду. Жүрөктө болгон нерсе бул кичинекей асман падышачылыгы, ал эми асман падышачылыгы бул түбөлүк асман падышачылык деп айтылат. Кызыктуу бир окуя болуп өткөн эле. Бир пастор бар эле. Японияда Кореяны басып алганда, Пхеньянда бир пастор бар эле, жакшы кабарды таркаткан адам. Ыйсага ишенгиле, ошондо түбөлүк жашайсыңар дегенде, бир күнү Япония полициясы келе жатып, ошо сөздү укканда киши чочуп кетет дагы, анын аты кулап калат. Анан ал полиция өтө жини келет дагы, андан кийин бул мейисинен айнып калган адам го деп
эмне үчүн мени кулаттың дегенде тиги пастор айтат, эмне үчүн машина пипилдетип жатканда аны эчтеке деп айтпайсың да, анан мен Ыйсага ишенгеле түбөлүк жашайсыңар дегенде мага бир нерсе деп сүйлөнөсүңөр. Мен тозокко жана бейишке бара турган адамдарды туура жөнгө салып туруучу адаммын. Каяктагы падышачылыкты айтасың? Менин ичимде асман падышачылык бар деп ал жарыя салат. Өтө кызыктуу окуяны айтат. Мен сени өлтүрөм дегенде, өлтүрсөң өтө жакшы болот. Өлтүргөн болсоң мен азыр түздөн түз бейишке барам деп пастор айтат. Анан полиция ойлонуп эмне кыларын билбей калат. Кандай болгон күндө дагы куткарылган адамдын ичинде асман падышачылыгы орнойт. Куткарылган адамдар пайда болгон сайын асман падышачылык чоңойо баштайт. Ыйык жазууда же болбосо ыйык китептерде ырларда ырдалгандай, ошол падышачылыкка бара турган эл даяр болгон учурда падыша келет. Падышачылыкты изде деген сөз ошол падышачылыкка байланыш сөздү элдерге жеткир деген мааниде. Марк жазган жакшы кабар 1-бөлүм 15-аятта Ыйса Машаяк айтат: "Убакыт келди, Кудайдын падышачылыгы жакындап калды. Тобо кылгыла, жакшы кабарга ишенгиле" дейт. Байыркы келишимде Израиль элине Кудай өз убадасын берген. Кудайдын падышачылыгы жакындап калды. Ыйса өзү падышачылык болуп саналат. Кудайдын астында кетирген күнөөсү үчүн тобо кылган адам, куткарып алган Ыйсаны кабыл алган болсо, ал адам дагы куткарылган адам болот. Лука китеби 4-бөлүм 43-аятта дагы Ыйса аларга айтат: "Мен эми башка шаарларга дагы барып жарыялашым керек. Анткени мен ошол үчүн жиберилгенмин." Лука жазган жакшы кабар 8-бөлүмдө Ыйса өзүнүн 12 шакирти менен чогуу шаарларды, айыл кыштактарды аралап, Кудайдын падышачылыгы жөнүндөгү жакшы кабарды таркатышкан. Кудайдын падышачылыгын жарыя кылган. Мен ошол иш үчүн жиберилгенмин. Биринчиден, Кудайдын падышачылыгын жарыя кылышыбыз керекпиз. Ыйсанын аткарган бардык иши куткарылган адамдар үчүн үлгү катары көрсөтүлгөн иштер болуп саналат. Ыйса өзүнүн шакирттеринин буттарын жууп жатып, мен силерге үлгү көрсөттүм, мен силерге эмне кылсам, силер да ошону кылгыла. Эми биз куткарылган адамдар, Кудайдын балдары болдук, жогорудан төрөлдүк, түбөлүк өмүргө ээ болдук. Эми эмне кылышыбыз керекпиз? Ошол Кудайдын падышачылыгын жарыя кылышыбыз керекпиз элдерге. Мамлекетин жоготуп алган адамдар үчүн, өз эгемендүүлүгүнө жетиш үчүн алар ошону кана самап келишет, издеп келишет. Билесиздер го аны жакшы. Биз күнөөгө баткан адамдар Кудайдын падышачылыгына ээ болушубуз үчүн Ыйса Машаяк айкаш чыгачка өлгөнгө чейин барды. Эми ошол Кудайдын падышачылыгы көптөгөн адамдарга жарыяланышы үчүн биз аларга барып айтышыбыз керекпиз. Андан дагы чоң иш жок. Ыйса Машаяк айкаш чыгачка кадалып, анын өзүнүн төккөн ыйык кымбат баадагы каны аркылуу биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын кечирди. Андан дагы чоң иш жок. Ал өтө керемет, улуу иш. Биз эгерде ошол улуу куткарылууга ээ болгон болсок, анда андан дагы артык иш барбы?
кече жаңылыктарды карасам, кечеки окуядан кийин дагы көптөгөн куткаруучу группалар бат эле бир заматта келе калышты дагы. Жасалма дем алдырууну жасап, адам үчүн алтын убакыт деп аталган 4,5 мүнөт өтө маанилүү деп айтышат. Эгерде 4,5 мүнөттүн ичинде адамды сактап кала ала турган болсо, ал адам тирүү калат. Ошол адамдарды сактап калыш үчүн куткаруучулар ушунчалык бүт аракетин жумшап, анан өлүп бара жаткан адам көзүн ачып тирилсе, кандай алар үчүн кубанычты тартуулаган болот. Тозокко бара жаткан адамдар үчүн дагы жакшы кабар сөзү жете турган болсо, өтө кубаныч иши аткарылган болот. Өтө таң калыштуу, керемет иши аткарылды. Таң калыштуу, керемет иш аткарылды. Мен кубанган күн, куткарылуу күнү. Бир адамдын жанын куткарып алыш үчүн силер кайдыгер эле карап отура бересиздерби? Эгерде мен ошол адамга жарыя кылып, бир адамдын жаны куткарылып кала турган болсо, менин 60-70 жыл жашай турган денем үчүн адамдар ушунчалык колдон келген иш аракетин жасап жатышат. Ал эми биз тозокко бара жаткан бир адамдын жанын куткарып кала турган болсок, 99 адил адамга караганда бир адам куткарылган болсо, күнөөкөр үчүн Кудай өтө көп кубанат, өтө катуу кубанат. Биз ошол ишти кантип аткарбай кое алабыз? Ошондуктан куткарылган адамдар эң эле биринчи аткара турган иши эмне? Дүйнөнү кыдырып, бардык адамдарга жакшы кабарды жарыя кылгыла. Иерусалимден башталган жакшы кабар сөзү эң негизги биздин аткара турган олуттуу миссия бул жакшы кабарды таркатуу. Бир эле элчилер эмес, андан кийинки көптөгөн ишенген адамдар дагы өлүмгө чейин барышкан эле жакшы кабар таркатыш үчүн. Биз эмне кылышыбыз керекпиз? Жыл сайын биз айтабыз, жыл сайын жаңы чечимдерди кабыл алабыз. Дүйнө жүзүнө жакшы кабар жетиш үчүн бүт күч аракетибизди жумшайбыз деп жарыя кылабыз. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ал жүрөктөр, ал каалоо дагы муздап өчүп калат. Албетте, таалыкпастан күн сайын сыйынып, уктаса дагы, турса дагы Кудай дагы бир адамды сактап калганга, куткарып калганга жардам бериңиз деп. Жок дегенде бир адамга жакшы кабарды айтып калайын деген адамдар бар. Бир эле пасторлар, насаатчылар гана аткара турган иштер эмес, бардыгыбыз биримдикте аткара турган иш болуп саналат. Насаатчы адам бир гана жакшы кабарды таркатыш үчүн чакырылып алынган, өзүнүн бүт убактысындагы бардык нерсесин эмгектенип, бир гана ыйык китепти колуна көтөрүп алып эле жакшы кабарды таркатпастан, адамдар таалыкпастан эмгектенеби, же болбосо бизнес кылабы, эмне иш кылбасын, жыйынтыгында эмнеге болот? Ээ болот. Акчага ээ болот. Материалдык байлыкка ээ болот. Жакшы бай болуп жашаш үчүнбү? Жок. Өзү үчүн бир аз үнөмдөп жумшап, андан кийинки калган суммасын, материалдык байлыгын жакшы кабар үчүн жумшашы керек болот. Биздин бир туугандардын ичинен ошол адамдар өтө көп экенин мен жакшы билем. Кээ бир адамдар өздөрүнүн атын, ысымын дагы атабастан миңдеген долларларды жумшаган адамдар бар.
миллиондогон өздөрүнүн акчасын аябастан жакшы кабар үчүн көмөктөшүшөт. Ал адам үчүн ошол акчасы бүт байлыгы болуп саналышы мүмкүн. Мен чет мамлекетке жакшы кабар таркатыш үчүн миссионер катары бара албасам дагы, бирок өзүмдүн болгон материалдык байлыгымды ошол үчүн арнайын. 80 мамлекеттен ашык мамлекеттерге биз өзүбүздүн кызматчыларыбызды жиберип жатабыз. Аларга биз колдон келишинче жардам беришибиз керекпиз. Жакшы кабар таркатылыш үчүн, жыйындар тургузулушу үчүн керек боло турган болсо машина сатып берип, насаатчылардын, же болбосо пасторлордун балдарын окутуш үчүн, жашай турган жашоосуна керектелүүчү болгон нерсеси менен дайыма биз камсыз кылып турушубуз керекпиз. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч бир кыйынчылыгы жок эле жардам берип келе жатабыз. Эгерде ал сумманы айта турган болсом, сиздер өтө таң калышыңыздар мүмкүн, бирок биздин бир туугандар баардыгы биримдикте бүгүнкү күнгө чейин үн чыгарбастан аткарып келе жатышат. Ыйса Машаяк айга чыгачка кадалып өз жанын бербеген болсо, анда биз кантип куткарылат элек? Жакшы кабар үчүн бир туугандар, ишенген адамдар өз эмгектерин курмандык катары арнаган болбосо, кантип биз куткарылууга ээ болот элек? Ошондуктан азыр мен колдон келишинче өзүмдүн убактымды, байлыгымды, жада калса өз жанымды дагы ошол жакшы кабар үчүн арноого даяр болушум керекмин. Анткени ошонун жыйынтыгында гана башка адамдар куткарылууга ээ боло алышат. Мен эч нерсе менен курмандык кылгым келбейт. Анда ал адам эгоист адам, менсинген адам, өзүн гана ойлогон адам. Эгерде ошондой адамдар гана жашай турган болсо, анда жакшы кабар сөзү кантип башка адамдарга жетмек эле? Ошондуктан жакшы кабарды таркаткыла, жарыя кылгыла деген сөз өтө маанилүү. Так ошол миссияны, ошол тапшырманы Кудай бизге тапшырган. Атам мени кандай жиберсе, мен дагы силерди жакшы кабар үчүн жиберем. Куткарылган адамдар ошол жакшы кабарды таркатыш үчүн жиберилишкен. Ага ишенбей туруп кантип чакырышат, укпай туруп кантип ишенишет, жакшы кабарды таратуучулар жок болсо кантип угушат. Жакшы кабарды таратуу үчүн жиберилишпесе кантип таратышат. Азыр дүйнө жүзү боюнча жакшы кабар өчүп бара жаткандай. Европа мамлекеттеринде жакшы кабар негизи ушунчалык от жалындап күйүп тургандай жакшы таркатылып жаткан эле, бирок азыркы учурда ошол жалындап турган от өчүп бара жаткан сыяктуудай. Бизден сырткарыдагы жакшы кабар таркаткан адамдар, жыйындар бар, бирок алар өтө алсыз. Американы карап көрсөңүздөр. Америкадагы жакшы кабар таркатуу сөзү дагы иши өтө аз. Кудай айтат, сынган камышты сындырып салбайт, же болбосо түтөп жаткан чырактын билегин өчүрүп салбайт. Ошондуктан жакшы кабар отун өчүп бүтүп калбагандай, Кудай биз аркылуу, биздин жыйын аркылуу азыр жалындап кайрадан от күйгүздүк. Ошол биздин аткара турган тапшырмабыз аягына жете турган болсо, анда дүйнөнүн акыры ошо менен аягына келет. Биз тирүү кезибизде Кудай менен, Ыйса менен жолуга турган убакытта доордо жашап жатабыз деп айтсак болот. Ошондуктан биз жакшы кабарды таркатуу ишин биз үчүн жашасак дагы, өлсөк дагы, уктасак дагы, ойгонсок дагы эң маанилүү иш экендигин биз унутпашыбыз керекпиз. Колосалыктар 4-бөлүмдө
мындайча деп ысымдары аталып келет дагы, анан кийин аягында айтат, Кудайдын падышачылыгы үчүн кызмат кылган алар менин сооронучум болуп калышты. Алар жакшы кабар үчүн жашаган адамдар, кызмат кылган адамдар. Прискила жана Акила. Римдиктер 16 бөлүмдө айтылат. Прискила менен Акила. Прискила аялы, Акила күйөөсү. Күйөөсү дагы өтө даанышман, бирок күйөөсүнөн өтүп Прискила аялы дагы өтө жакшы кызмат өтөгөн. Алар менин өмүрүм үчүн өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салышкан. Жакшы кабарды таркаткан элчи Павыл үчүн өздөрүнүн өмүрүн тобокелге салган адамдар эле. Филиппликтер 4 бөлүмдө мен үчүн, жакшы кабар үчүн менин кызматташтарым болуп саналган адамдар деп айтылат. Филиппликтер 4 бөлүм 14 аятта Филиппиядагы бир туугандарга элчи Павыл айтат, менин кайгыма ортоктош болгонуңар жакшы болду. Элчи Павыл сабалганда алар кошо сабалып, түрмөгө отурганда кошо түрмөгө отурушту деген сөздөр эмес. Элчи Павыл канчалык жолу сабалган учурда, канчалык көп жолу ачка болуп калган учурда, таш бараңга калган учурда силер менин кайгыма ортоктош болдуңар. Кээ бир адамдар айтат, мага кандай тиешеси бар экен, мен ага жооптуу эмесмин деп. Ал адам аткарбаса дагы ал адам үчүн башка адам аткарат. Бирок ушул өтө олуттуу, маанилүү иш бизге тапшыргандыгы бул өтө чоң артыкчылык болуп саналат. Адам бир гана ой менен кандайча жашасам экен, кандайча курсагым тойгузсам экен деп эле жашап, ошол үчүн гана ыраазы болушу керекпи? Антип жашагандын ордуна батыраак өлүп Кудайдын астына барганы артык. Мени кечирип коюңуздар, бирок биз аткара турган иш такыр эле башка. Филиппликтер 4 бөлүмдө 6-7 аятта эч нерсеге кам санабагыла. Ар дайым сыйынганда, жалынганда каалооңорду ыраазычылык билдирүү менен Кудайга айткыла. Ошондо силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды билген Ыйса бардык нерседен сактайт. Сыйынууңар менен, жалынууңар менен каалооңорду Кудайга ыраазычылык менен айткыла. Кудай ошондо Кудайдын акыл жеткис тынчтыгы силердин жүрөгүңөрдү жана ойлоруңарды Ыйса Машаяк аркылуу сактайт. Эмне үчүн түйшүк тартасыңар? Эмне үчүн коркосуңар? Кудайга ишенип, Кудайга таянсак болот го. Кудайга тапшырган болсо, Кудайга таянган болсо, Кудай бардыгын өз мойнуна алат. Сенин жаныңды дагы, сенин денеңди дагы Кудай өзүнө таандык деп айтат. Кудайга тапшырып кое турган болсо, Кудай бардыгы үчүн өзү камсыз кылып толуктап берем дейт. Анда эмне үчүн кайра эле түйшүк тартабыз, эмне үчүн кайра эле коркуп жашайбыз? Жана айтып кеткендей, түйшүк тартканыбыз бул ишенбестик. Кыйынчылык боло турган болсо, түйшүк тартпастан Кудайга ишенип, Кудайга тапшырышыбыз керекпиз. Анткени Кудай өзү жооптуу болом дейт. Же андай эмеспи? Ошондуктан эң биринчиден баарынан мурда Кудайдын падышачылыгы жана адилеттигин издегиле. Адилеттик деген эмне? Кудайдын падышачылыгы бул жакшы кабарды таркатуу. Адилеттик бул Кудайдын эрки. Ыйса Машаяк Иордан дарыясында сууга чөмүлдүрүлгөн учурда жакан айтат, ушундай кылууга кантип мен бармак элем? Мени сен чөмүлдүрүлүшүң
чөмүлдүрүшүң керек эле. А сен болсо мага келип жатасыңбы? Жок, азыр ушундай кылууга Кудай жол берди. Сууга чөмүлдүрүүчү жакан Кудайдын уулу Ыйса Машаяк айкаш чыгашта өлө тургандыгы жөнүндө алдын ала сууга чөмүлдүрүү аркылуу көрсөтүшү керек эле. Биз толугу менен Кудайдын эркине баш ийгенибиз, анын адилеттигин издегенибиз болот. Ошондо Ыйса Машаяк айтат, мындайча сыйынгыла деп. Асмандагы атабыз, сенин ысымың ыйык тутулсун. Биринчиден, куткарылган адам Кудайдын ысымы ыйыкталышы үчүн, ысымы ыйык тутулуш үчүн аракет кылышы керек. Бул эмнени билдирет? Асман падышачылыгы келсин деп эле оозубуз менен айта берсек, кантип асман падышачылыгы келип калат? Кудайдын падышачылыгы көптөгөн адамдарга жетиш үчүн биз сыйынышыбыз керекпиз. Сыйынган адам оомейин деп эле бүтүп калбайт. Кандай сыйынган болсо ошого жараша иш кылышы керек. Кудай көптөгөн адамдар куткарылсын деп сыйынып коюп, өзү эч нерсе кылбаса, анда анын сыйынуусу дагы жалган болот. Сыйынуусу оомейин деп эле бүтүп калбайт. Сенин падышачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Жакшы кабар сөзү аткарылып, асмандагы болгон нерсе эми жерде дагы аткарылышы керек. Кудайдын эрки аткарылышы үчүн көптөгөн адамдар куткарылышы керек. Ошондуктан Кудайдын эрки, жеткилең эрки, Кудайга жаккан эрки эмне экендигин биз туура таанып билишибиз керекпиз. Биринчи Корунтуктар 6-бөлүм 19-20 аяттарда силер эми өзүңөргө таандык эмессиңер. Силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Ошондуктан Кудайды денеңер менен да, рухуңар менен дагы даңктагыла. Анткени баары Теңирдики. Менин деним дагы, жаным дагы кымбат баада сатылып алынган. Менин деним дагы, жаным дагы ыйык кан аркылуу кымбат баада сатылып алынган. Биринчи Корунтуктар 7-бөлүм 23 аятта силер кымбат баада сатылып алынгансыңар. Башка котормодо карасак, өтө кымбат баалуу сатылып алынган болгондуктан эми силер адамга кул болбогула. Кул өзүнүн ою дагы болбойт. Бир гана кожоюн үчүн жашаган болот. Акчанын кулу эмес, дененин кулу эмес, эми Теңирдин кулу болушубуз керекпиз. Ошондуктан элчи Павыл айтат, Машаяктын кулу элчи болууга чакырылган мен деп өзүн тааныштырат. Римдиктер 14-бөлүм 7-8 аяттар. Эч кимибиз өзүбүз үчүн жашабайбыз, эч кимибиз өзүбүз үчүн өлбөйбүз. Анткени жашасак дагы Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Жашасак да өлсөк дагы биз Теңирдикибиз. Биз өзүбүз үчүн дагы жашабайбыз, өзүбүз үчүн дагы өлбөйбүз. Анткени жашасак дагы өлсөк дагы биз Теңирдикибиз. Өзү үчүн гана жашаган болсо мени кечиресиздер, бирок ал түйшүк жаза. Өкүнүчтүү жана маңызсыз жашоо болуп калат. Эгерде биз чынында Кудай үчүн, Теңир үчүн жашаган болсок, Матай китебинде жазылгандай 6-бөлүм 34 аятта эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла, анткени эртеңки күн өзү үчүн өзү түйшүк тартат. Биз күн сайын Теңир үчүн жашап, Теңир үчүн азап тарта турган болсок, ошого ыраазы болгула.
теңир үчүн жашап, теңир үчүн өлө турган болсок, эң ийгиликтүү өмүр менен жашаган болобуз. Жашасак дагы, өлсөк дагы теңирдекебиз. Биз өзүбүз үчүн жашай турган, өзүбүз үчүн өлө турган, бийликке дагы ээ эмес адамдарбыз. 1-Корунтуктар 10-бөлүм 31-аятта ичсеңер да, жесеңер дагы, эмне кылсаңар да баарын Кудайды даңкташ үчүн кылгыла. Үйлөнсөңөр дагы, күйөөгө чыксаңар дагы, жумушта иштесеңер дагы, бир жака көчүп кетсеңер дагы, эмне кылбагыла. Баардыгы Кудайды даңкташ үчүн болушу керек. Кудайды даңкташ үчүн болобу же даңктабаш үчүн болобу? Анын максатын карап көрүшүбүз керекпиз. Кудайга жага турган иш болобу же жакпай турган иш болобу? Ошону биринчиден изилдеп көрүшүбүз керек. Ошол Кудайдын адилеттигин издеген болобуз. Ошондо мунун баардыгы силерге берилет. Канчалык керемет сөздөр. Бул сөздөрдү мен өтө жакшы көрөм. Анткени Кудай өз убадасын аткаруучу Кудай. Сөзсүз түрдө аткаруучу Кудай. Адам убадасына турбайт, ишенбейт дагы. Эгерде теңир үчүн жашасак, анда биз өлүп калабыз деп ойлошот. Тескерисинче, теңир үчүн жашасак, эң ийгиликтүү өмүрдү жашаган болобуз. Же теңир үчүн жашап өлүп кала турган болсок, адилетсиз жашоо болобу? Жок. Аны менен кошо өлгөн болсок, анда аны менен кошо тирилебиз. Ошондуктан машаякчылар оозубуз менен эле сүйлөп койбостон, билип эле, окуп эле тим болбостон, руханий жашообузда иш жүзүндө аткарышыбыз керекпиз. Эми биз чынында Кудайдын падышачылыгы үчүн умтулган адамдарбыз. Матай 5-бөлүм 6-аятта адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу, анткени алар тоюшат. Бул эмнени билдирет? Кудайдын адилеттиги үчүн адилеттикке ачыккандар жана суусагандар бактылуу. Эгерде биз ошого умтулуп жашаган болсок, анда Кудай өзү бизди азыктандырат, бизди баардык нерсе менен камсыз кылат. Жакан 4-бөлүм 31-аятта Самария жергесине барган учурда күндүз убакытта, суусаган учурда, курсак ачкан убакытта Ыйсанын шакирттери тамак алып келиш үчүн кеткен эле. Тамак алып келип, уста тамактанып ал деп өтүнүшкөндө, Ыйса аларга айтат: менде силер билбеген тамак бар. Менин тамагым. Ыйса эң эле суусап турган учурда, эң эле ачка болуп турган учурда эмне деген сөздөрдү айтты эле? Менде силер билбеген тамак бар. Менин тамагым мени жиберген Кудайдын каалоосун аткаруу жана анын ишин бүтүрүү. Кудайдын ишин аткаруу. Эмне үчүн? Анткени азыр самариялык аял менен эң эле күнөөгө баткан самариялык аялга ошол жакшы кабарды жеткириш үчүн, ошол жакшы кабарды жеткирүү иши Ыйсанын негизги тамагы болуп саналган эле. Биз кандайча адамдарбыз? Кичине эле суусап калсак, кичине эле курсагыбыз ачып калса, батыраак тамак издейбиз, суу издейбиз. Мен курсагым ачса дагы, суусасам дагы, өлсөм мейли, бирок бир гана Кудайдын эрки мен аркылуу аткарылсын деген каалоо барбы силерде? Сөзсүз түрдө андай каалоо болушу керек, анткени ал ойду дагы Кудай бизге берген каалоону. Филиппиликтер 2-бөлүм 5-аятта
Силердин ой жүгүртүүңөр Ыйса Машаяктыкындай болушу керек. Анткени ыйык рухту Кудай бизге берген. Кудай өз сүйүүсүн берген, өзүнүн оюн берген, өзүнүн жүрөгүн берген. Ал эмнени кааласа биз да ошону каалашыбыз керек. Ал эмнени ойлосо биз да ошону ойлонушубуз керек. Машаяктын ичиндемин деген адам Машаяк кандай жашаса ошондой жашашы керек. Ошол нормалдуу, татыктуу жашоо болуп саналат. Куткарылууну Кудай өзү берет. Куткарылууга ээ болуп туруп, анан кийин өзү каалагандай жашай бере турган болсо, кантип ошол Машаякчынын жашоосу болмок эле. Ошондо мунун баардыгы силерге берилет. 1-Жакан 2-бөлүм 17-аятта бул дүйнө өзүнүн кумарлары менен жок болот. Ал эми Кудайдын эркин аткарган адам түбөлүк жашайт. Бул дүйнөнүн дене кумары, көз кумары, турмуш, тиричиликтеги тегебердик. Бунун баардыгы атада эмес, бул дүйнөнүкү, анын баардыгы убактылуу өтүп кетет. Бай адам болуп жашайбы, кедей болуп жашайбы, анын баардыгы убактылуу гана, бир аз убакыт өткөндөн кийин баардыгы өтүп кетет. Түш сыяктуу, же болбосо шамал айдап кеткен сыяктуудай, же болбосо буу сыяктуудай жок болуп кетет. Бирок Кудайдын эркин аткарган адам гана түбөлүк жашайт. 1-Жакан 2-бөлүм 17-аяттагы сөз Америкадагы атактуу даанышман насаатчы Диэл Мудинин көрүстөнүндө дагы ошол сөздөр жазылган. Бир гана Кудайдын эркин аткарган адам түбөлүк жашайт деп. Ушуну унутпашыбыз керекпиз. Аян китеби 3-бөлүмдү ачалы. Аян китеби 3-бөлүм. Аян 3-бөлүм 10-аятты карайбыз. Чогуу ачабыз. Сен менин чыдамкайлык жөнүндөгү сөзүмдү сактадың. Ошондуктан мен да сени жер үстүндө жашагандардын сыналуусу үчүн бүт дүйнөдө боло турган сыноо убагынан сактап калам. Чыдамкайлык жөнүндөгү сөзүмдү сактадың. Эмне үчүн чыдамкайлык сөз деп айтылат? Көптөгөн кайгы бар, көптөгөн кыйынчылык бар. Ошондуктан чыдамкай болуу жүрөк керектелет. Ыйса Машаяк дагы көптөгөн кайгыны, көптөгөн кыйынчылыкты башынан өткөрүү менен аягына чейин тил алчак болгон эле. Биз Ыйса Машаяк кайрадан бул дүйнөгө келген күнгө чейин кандай кыйынчылык болбосун, чыдамкайлык болушубуз керекпиз. Ошондуктан чыдамкайлык жөнүндөгү сөздү сактадың. Өтө жакшы шарттарда жашап, андан кийин Кудайдын сөзүнөн тил алчак болгондугубуз өзү каалагандай жашап, ырдап, бийлеп, албетте шарттуу, жакшы, ыңгайлуу жашоодо жашаш үчүн өтө жакшы эле ыңгайлуу жашоодо жашай бере турган болсо, анда денеси тескерисинче дагы ыңгайлуу жашоого умтулат, дагы дүйнөнүкү көздөй бара жаткан болот. Бирок чыдамкайлык жөнүндөгү сөздү сактадың. Эми мен сени сактап калам.
Эгерде биз Кудайдын сөзүн сактаган болсок, чыдамкайлык болсок, анда Кудай өзү бизди сактаган болот. Кудайдын сөзүн сактабаган болсок, сактабасак, анда Кудай бизди да сактабай коет. Кандайча ойлойсуздар? Силер баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Байыркы келишимдеги Израиль элин карасаңыздар, тил алчак болгон учурда дайыма бата болгон, тил албаган учурда дайыма жазага калышкан. Израиль элин тарыхын карасаңыздар, тил алчак болуп жашаган жашоосу өтө кыска, убактылуу, ал эми тил албагандыгы үчүн жазага тартылган жашоосу өтө көп. Израиль эли бизге окшоп жогорудон төрөлгөн адамдар эмес эле. Биз азыр чынында Кудайдын балдары болуп, түбөлүк бейишке бара турган адамдарбыз. Биздин ичибизде азыр ыйык рух жашаган доордо жашап жатабыз. Эми биз азыр кандай кыйынчылык болбосун, мен эгерде Кудайдын сөзүн чыдап, тил алчак болуп жашаган болсом, Кудай өзү мени сактаган болот. Кайсыл убакытта ар дайым мени сактаган болот. Мурунку жумада да биз сиздер менен 120-забурду карап кеткенбиз. Тобо тарапка көз чаптыр. Мага жардам кайдан келет? Жардам мага асма менен жерди жараткан Теңирден келет. Мени сактоочу үлгүрбөйт да, уктабайт да. Ишенишибиз керекпи ошого? Биз дагы Кудайдын сөзүн сөзсүз түрдө сакташыбыз керек. Чыдамкайлык жөнүндөгү сөзүмдү сактадың, ошондуктан мен да сени жер үстүндө жашагандардын сыналуусу үчүн бүт дүйнөдө боло турган сыноо убагынан сактап калам. Күнөө болгон сайын, дене кумары, көз кумары, анын баардыгы толуп турган учурда биздин жүрөктөрүбүз, денебиз ар дайым бизди азгырып турат. Сыноо убактысы өтө көп бизде. Анын баардыгы бизге сыноо катары келет. Израиль эли Мисир жергесинен Канаан жергесине барган күнгө чейин алар чөлдө жашап жаткан учурда, алардын ата бабалары билбеген учурда манна менен азыктанышкан. Бирок чынында алар Кудайдын сөзүнө тил алчакпы же тил алчак эмес экендигин билиш үчүн Кудай аларга сыноолорду жиберген. Аларды байыттырган же болбосо кедей кылган, курсактарын ачка калтырган же болбосо тойгузган. Эмне үчүн алар элчилер дагы, ишенген адамдар дагы эмне үчүн күн сайын ачкачылыкта, токчулукта, ачка болуп, же болбосо кыйынчылыкта, үшүк суукта дагы кыйын жашоодо жашаган эле. Анткени ал дагы сыноо катары берилет, бирок ошол сыноолордо Кудай жеңе турган күчтү кошо берет. Элчи Павыл айтат: өлүм, сенин уут ишиң кайда? Сенин жеңишиң кайда? Элчи Павылдын каалоосу ошол кыйынчылыкта жашаган ордуна батыраак өлүп, Кудайга кайтып кетсем деген каалоосу бар эле. 2 Тимотей китебинде 4-бөлүмдө элчи Павыл айтат:
Мен бул дүйнө менен коштошор убактым келди. Убакыт келди деп ал өтө кубанган эле. Теңир менен жолуга турган убакыт аз калды. Азыр болсо мага адилеттиктин таажысы даярдалып жатат. Куткарылууга биз ырайым аркылуу ээ болобуз. Ал эми өзүбүздүн сыйлыгыбызды, даңкыбызды, адилет таажысын ишенимибизге жараша алабыз. Бүгүн дагы Кудайдын астына келе турган болсок, денесин каалоосун гана аткарып жашап калган жашоомду көрүп сөзсүз түрдө мен өкүнгөн болом. Анткени өмүр бизге бир эле жолу берилет, ошондуктан бул өмүрдө Кудай үчүн денебиз үчүн эмес, Кудайдын эркин аткарып жашашыбыз керек болот. Анткени азыр бул дүйнөдөгү адамдарды карасак, баардыгы эле денеси үчүн, денени азгырган нерселерге берилип жашашат. Карап көрсөңүздөр, Кудайдын сыноо убактысы. Кудайдын сөзүнө тил алчак болуп жашайбызбы, же бул дүйнөнүн нерселерин аткарып жашайбызбы деп айтылат. 1 Петр 4-бөлүм 7-аятта баардык нерсенин аягы жакын, ошондуктан акылдуу жана сергек болгула. Ишенбеген адамдар аягына чейин ташбоор болуп, Кудайдын каардуу сотуна барыш үчүн даярдалып жашашат. Ал эми куткарылган адамдар ишенбеген адамдар менен кошо биз сыноого берилип жашап кеткенге жол бербешибиз керекпиз. Анткени биз азыр жашай турган биздин бүт күч аракетибиз баш аякчылар сөзсүз түрдө айырмаланышыбыз керекпиз. Кудайдын сөзүнө толук кандуу тил алчак болуп жашай турган болсок, сөзсүз түрдө Кудай бизге өз жардамын берет. Өзүнүн кереметтүү, күчтүү колу менен бизди кармап жардамын көрсөтөт. Жашасам дагы Теңир үчүн жашайм, өлсөм дагы Теңир үчүн жашайм деп жашаган болсок, Кудай өзү бизге жооптуу болот. Мен өзүмдүн башыман өткөн нерселерди ойлоп көрө турган болсом, өтө эле көп кыйынчылыктарды башыман өткөрдүм. Анын арасында Кудай мени сактап келди. Кудай сактабаган болсо, мен азыр каякта эмне менен алек болуп жашаарымды өзүм да билбейм. Ушунчалык Кудайга ыраазымын. Алсыз болсом дагы Кудай үчүн жашай турган күч кубатты Кудай дайыма мага берип келген. Биздин алсыз жашообузду ал өз мойнуна алат. Биз өзүбүздүн оюбуз, каалообуз, ыкмаларыбыз менен эмес, Кудайдын берген батасы менен жашайбыз. Ошондуктан куткарылган адам дагы дүйнөнүн адамдарына окшоп өзүнүн ыкмаларына таянуу менен жолдорду издеп жашаган болот. Ошондуктан куткарылган адамдар сөзсүз түрдө Кудайдын эркине тил алчак болуп жашашыбыз керек. Ал жашоо канчалык сонун керемет экендигин билесиздерби? Ошону мен алдын ала айта алам. Эгерде биз Кудай менен жашаган болсок, баардык нерсени Кудай өз мойнуна алат дегенди ишенүү менен сиздерге айта алам. Аны биз сөзсүз түрдө жашообузда өзүбүз башыбыздан өткөрүп, өз көзүбүз менен көрүп көрүшүбүз керек. Аян китеп 1-бөлүм 3-аятта айтылат: ушул пайгамбарчылыктарды окугандар жана уккандар, кармангандар бактылуу. Анткени убакыт жакындап калды. Дүйнөнүн акырында сөздү окугандар, уккандар жана жазуу боюнча аткаргандар бактылуу.
Андан кийин жашообузда ошол нерсени аткарган адамдар бактылуу. Анткени убакыт өтө жакындап калды. Адамдар окушат, угат. Кээ бир адамдар китепти өтө мен көп окуйм деп мактанышат. Ооба, окуганы жакшы, бирок аткарбаса андан эмне пайда келип чыгат? Сөзсүз түрдө уккан сөзүбүздү, окуган сөзүбүздү аткарышыбыз керек биз. Ыйык жазууну көп эле окушум керек деп эле ошого берилбестен бир сөз окусак дагы ошол сөздү туура түшүнүп аткарган адамдардан болушубуз керек биз. Анткени аткарган адам бактылуу. Жакып китеби 1-бөлүм 22-аятта сөздү угуучулар гана болбостон, ким сөздү уккан гана болсо, аткарбаса ал өзүн өзү алдаган адам болот. Өз абийирин, ыйык рухту алдаган адам болот. Сөздү угуучулар гана болбостон, өзүңөрдү алдабастан сөздү аткаруучулар болгула. Жакшы абийирибизди алдаган болобуз, өзүбүздү алдаган болобуз. Теңирди алдаган болобуз. Өзүңөрдү алдабагыла. Жакып китеби 1-бөлүм 25-аятта жеткилең мыйзамга, эркиндиктин мыйзамына аткаруучу болуп, ошол мыйзамды угуп эле тим болбостон аткарган адамдардан болушубуз керекпиз. Аткарган ишине жараша ал батага ээ болот. Ыйса Машаяк өз шакирттеринин буттарын жууп жатып айтат: "Мен силерге үлгү көрсөттүм. Мен силерге эмне кылган болсом, силер да ошону кылгыла. Ошондо силерге бата болот." Тил алчак адамды дайыма бата коштоп жүрөт. Дайыма бата чогуу жүрөт. Филиппиликтер 4-бөлүмдү чогуу ачалы. Филиппиликтерге жазылган кат 4-бөлүм. Филиппиликтерге 4-бөлүм. Филиппиликтерге жазылган кат 4-бөлүм 15-аяттан баштап окуйбуз. Филиппиликтер, өзүңөр билесиңер, жакшы кабар таратыла баштаганда Македониядан кеткенимде жардам жиберүү жана кабыл алуу ишинде силерден башка эч бир жыйын мага көмөктөшкөн жок. Тессалоникада жүргөнүмдө муктаж болгонумда силер мага бир нече ирет жардам жөнөттүңөр. Силерден жардам үмүт этип жаткан жокмун. Силердин пайдаңар үчүн көбөйүп жаткан жемишти каалап жатам. Мен бардыгын алдым, менде бардыгы бар. Эпафродит аркылуу берип жибергениңерди дагы алдым. Ал тартууларыңар Кудайга жаккан жыпар жыттуу, жагымдуу курмандыктар. Менин Кудайым силердин бардык кеме карчыңарды Машаяк Ыйса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Бул сөздөрдү карасак, элчи Павел Филиппияга барып, жакшы кабарды таркаткан учурдан баштап, Филиппиядагы бир туугандар Павел кайсы жерде барбасын, дайыма ал үчүн өз жардамын көрсөтүп келишкен. Эпафродит аркылуу дайыма өз жардамын берип келишкен. Мурунку учурда телефон дагы жок эле. Бири-бирине өтө жакшы мамиледе болуп турушкан эле. Ошол азыркы учурда элчи Павел Римде түрмөдө жаткан учуру эле. Филиппиликтер, өзүңөр билесиңер, жакшы кабар таратыла баштаганда Македониядан кеткенимде мага жардам көрсөткөн, көмөктөшкөн бир эле силер болдуңар. Филиппия бир туугандары элчи Павелга ушунчалык аракети менен жардамын көрсөтүп келишкен.
Ошол учурда башка адамдар эмне менен алек болуп турду эле. Тессалоникада жүргөндө дагы муктаж болгондо силер бир нече ирет жардам жөнөттүңөр. Силерден жардам үмүт этип жаткан жокмун. Силердин пайдаңар үчүн. Элчи Павыл алардан жардамды күткөн эмес, үмүт өткөн эмес. Тескерисинче ошол Филиппиядагы бир туугандар алардын жемиши дагы көп болсун деп жакшы кабар үчүн биримдикте алар баардык курмандыктарды алып келип жатышкан эле. Менде баардыгы бар дейт элчи Павыл. Римде түрмөдө жаткан Павыл эмнеге баардыгы бар деп айтып жатат? Элчи Павыл байлыкка же болбосо башка бир нерсеге ээ болоюн деген эмес. Ачка болгон учурда да, кыйынчылыкта болгон учурда да мен теңирдин ичинде дайыма бармын. Жокчулукта да, молчулукта да жашай аламын. Бардыгына үйрөнгөнмүн дейт. Бирок элчи Павылга гана мүмкүн болгон нерсе эле. Ачкачылыкта да, токчулукта да, барга да, жокко да көрүнгөнмүн. Эпафродит аркылуу берип жибергениңерди дагы алдым. Ал тартууларыңар Кудайга жаккан жыпар жыттуу жагымдуу курмандыктар. Түрмөдө жаткан элчи Павылга жиберген керектелүүчү болгон нерсесин баардыгын алдым. Анын баардыгы Кудайга жаккан жыпар жыттуу курмандыктар. Менин Кудайым силердин баардык кеме карчыңарды Машаяк Ыйса аркылуу өзүнүн даңктуу байлыгы менен толуктайт. Анда кандай болот? Кудай өзү эми Филиппиядагы бир туугандарды өзүнүн даңкы менен баардык жагынан толуктап берет. Кудай өзү толуктап берет. Жакшы кабар үчүн адам жашаган болсо, андан кийинкисин Кудай толук камсыздап берет. Эгерде биз Машаяк үчүн жашаган адамдар болсок, денебиз талкаланып кала берсин деп бизди калтырып койбойт эч качан. Өзүбүз үчүн гана жашап, эгоист катары жашаган болсок, өзүмчүл гана болуп жашасак, өзүбүзгө жаккан жашоо менен гана жашап өлө турган болсок, анда бул өтө өкүнүчтүү, өтө аянычтуу жашоо болуп калат. Кээ бир учурда теңир үчүн ачкачылыкта жашасак дагы, кедейчиликте жашасак дагы, азапты дагы башыбыздан өткөрсөк дагы, анан жыйынтыгында бир күнү өлүм бизге келе турган болсо, анда теңирдин астында биз өтө даңктуу мактоого ээ болобуз. Ошондуктан теңир үчүн аткарган нерселерибиздин баардыгы үчүн Кудай ашып төгүлгөнгө чейин бизге толуктап берет. Ишенимиңиздер жетеби ошого? Текшерип көрүңүздөр. Мен ага толук кандуу ишенем. Анткени куткарылгандан кийин жашоомдо албетте азыр жакшы жашоо менен жашайм, бирок убагында өтө көп ачкачылыкта жашаганмын. Көптөгөн жашымды төккөнмүн. Бирок ага мен эч качан нааразы болгон эмесмин. Анткени ошол кыйын жашоо аркылуу Кудай мени көп нерсеге үйрөткөн. Кудай өзү мени жетектеп келди деген нерсеге үйрөндүм. Ошого толук кандуу мен ишенем. Дагы бир жерде чогуу ачалы. 3-чү Жакан, Жакандын жазган 3-чү китеби, 1-бөлүм. Жакандын жазган 3-чү китеби, 1-бөлүм. Ал жакта бир эле бөлүм, ошондуктан 1-2 аятты окуйбуз.
Сүйүктүү Гайга чын жүрөктөн сүйгөн аксакалдан салам. Сүйүктүүм, рухий жашооңдо ийгиликке жетишкейин деле калган бардык нерседе ийгиликке жетип сак саламат болушуң үчүн сыйынам. Элчи Жакан айтат, сүйүктүү Гайга чын жүрөктөн сүйгөн аксакалдан салам. Гай деп аталган бир тууган Кудай үчүн жашаган, чын жүрөктөн сүйгөн аксакалдан салам. Гай деген адам, ыйык жазууну издеп карасам, бир нече жерде кездешет экен. Римдиктер 16 бөлүм 23 аятта айтылат. Жыйынга меймандостугун көрсөтүп жаткан Гай силерге салам айтып жатат. Биздин жыйындын ичинде дагы кээ бир учурда ашканада машинага жүктөп келип, анан кийин ашканага түшүрүп кетет дагы, анан кийин бир туугандар үчүн колдонуп бериңиздер деп суранып кетишет. Эмне үчүн? Анткени бир туугандар, насаатчылар сак саламат болуш үчүн өзүнүн меймандостугун аябастан, Гай бир туугандага окшоп. Элчи Жакан дагы сүйүктүү Гай деп айтат, чын жүрөктөн сүйгөн аксакалдан салам. Сүйүктүүм, рухий жашооңдо ийгиликке жетишкейин деле калган бардык нерседе ийгиликке жетип сак саламат болушуң үчүн сыйынам. Бул жөнөкөй эле адамга айтылган сөз эмес. Сүйүктүү деген сөз 3 жолу кайталанып айтылат. Сүйүктүү Гай, сүйүктүүм, рухий жашооңдо ийгиликке жетишкен сыяктуудай бардык башка жагыңда дагы ийгиликке жетишиң үчүн сыйынам. Башка жыйындарда эмне деп чечмелеп алышкан? Сен рухий жашооңдо кандай ийгиликке жетишкен болсоң, денең дагы жакшы ийгиликке жетишет. Рухий жетишкендикти айтпайт дагы, андан кийин эгерде сен Кудай үчүн жашасаң, денедеги болгон бардык муктаждыгың үчүн жетишкендикке жетишесиң. Денедеги ийгиликке сак саламатта жашашыбыз үчүн биринчиден руханий жашообуз ийгиликке жетиши керек. Ошондо гана денедеги жашоодогу бардык нерселер өз орду менен аткарылат. Анткени Кудайдын убадасы ошондой болгон. Эң башынан мурда Кудай үчүн жашаган болсок, анда бардыгы Кудайдын батасы менен коштолуш үчүн Кудай өзү жардам берет. Ошондуктан жыйындагы бир туугандар бизнес кылабы, же болбосо башка иш менен алек болобу, ошондой адамдар көп болсо жакшы болот. Анткени Кудай алардын ишин дагы баталап берет. Кудай жок деп кое турган болсо, ал байлыгы дагы кылган иши дагы бир заматта жок болуп кетиши мүмкүн. Дүйнөнүн адамдарын өзүнүн иштери боюнча өз ыкмалары менен жашай берсин деп Кудай алардын өз оюна коет, бирок куткарылган адамдарды Кудай жөн калтырбайт. Сүйүктүүм, рухий жашооңдо кандай жетишкен болсоң, башка жашооңдо дагы калган бардык нерсеңде дагы ийгиликке жетишип, сак саламатта болушуң үчүн сыйынам. Биз Теңир үчүн жашай турган болсок, Теңир биз үчүн жашап берген болот, жардам берет ар дайым. Ал Кудайдын ырайымы ошол эле учурда убадасы болуп саналат. Ошондуктан эң башында, баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Ушул аяттарды кайрадан кайталап окуңуздар, кайрадан кайталап жаттаңыздар. Анткени жашасак Теңир үчүн жашайбыз, өлсөк Теңир үчүн өлөбүз. Ошондуктан жашасак да, өлсөң да Теңирдикибиз.
ошол каалоо ар дайым бизде өчпөстөн жүрөктөрүбүздө жалындап турган от сыяктуу болушу керек. Эгерде ошол жашоо менен жашай турган болсок, мындан аркы жашообуз үчүн Теңир үчүн арнашыбыз керек болот. Чогуу сыйынабыз. Биздин сүйүктүү Кудай Ата дүйнөнүн акырында бизди куткарып алып, сиз жетектеген, сиз үйрөткөн, сиз жардам берген жыйындын ичинде болгондугубуз үчүн ыраазыбыз. Теңир өзү айтып кеткендей, баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле, ошондо мунун баардыгы силерге кошулуп берилет деген убадага ишенүү менен жашаганга жардам бериңиз. Биздин баардык жагдайыбызды, акыбалыбызды билген Кудай сизге таянуу менен, ишенүү менен бир гана сиздин эркиңизди аткарып жашаганга жардам бериңиз. Калган жашообузду бир гана сиздин ыйык колуңузга тапшырып, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын алдында ашкерелөөгө, уяткарууга, калбай турганда кылып, кайраттуулук менен жашаганга жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.